азыр айттыңыз мына көмір деп. ТЭЦ-ти биз жылдыра турган планыбыз барбы, жокпу? ТЭЦ боюнча мен айтып кетейин, эми жакында эле Бишкек Селмашта биз жаңы от казандарды ошол ишке киргиздик. Бул эмне максатта? ТЭЦ-ти жылуулук берүү системасын децентрализация деген жол менен кетип атабыз. Ошондо азыр биз 8 точканы аныктаган болчук. Эгер ошол жерге ушундай от казандарды жайгаштырып иштете турган болсок, келечекте ТЭЦ-ти түздөн-түз ушу жылуулук берүү системасын токтотуп койгонго бизде мүмкүнчүлүк бар да. Ошондо ТЭЦ-ти Келечекте бул канча жыл убакыттын ичинде? Азыр биз 1 жылда ошол от казандарды коюп, 6 от казанды ишке киргиздик, 6 от казанды сертификация алдык. Эгер бул иш менен кете берсек, бир 2-3 жылда жыйынтыктаса болот. Ошондо биз толук кандуу жер астындагы жана эскирип калган системаны дагы жаңылатууга муктаждык болбойт, жана ТЭЦ-ти ушу жылуулук система үчүн иштеткенге муктаждык болбойт.